көзгө көрүнө турган, көзгө көрүнүп аткан эле бул коррупция, бул чыккынчылык деп айтат муну. Муну болсо Акылбек Жапаров болсо анан жанагы министрди, ошол кабинет министринин төрагасы экөөнү дагы канча кызматкерлер бар мамлекеттик, бүт баардыгын жоопко тартыш керек. Жоопко тартпаса катуу жазалаш керек, башкаларга сабак болуш үчүн. Көп жылдан бери Өзбекстан жана достукту жаабат, тосот, бул шантаж деп коет. Достукту жаап, Казакстандагы Мактаарал районуна жибербей, министр дагы дарданбай турбайбы? Мага берсеңер эле мен баарын тең чечем, чыгарам деп. Эртең свет өчөт, свет өчүп өткөндөн анан кийин сага бүт баарын бердик. Эгерде ошондой болсо, анда кабинет кетиш керек, отставкага. Кабинет кетиш керек да. Суу аз келди, кышында болсо суук болуп атат деп эле. Эми суук болот да, кыш да бул. Ошол жаратканга жүктөп эле анан кийин чыгып кетебиз деп атат. Өчүргөнгө аргасы болот. Элге болсо кайрылары мындай. Отунду көбүрөөк алгыла. Саламатсыздарбы? Политклиника медиасынын тет-а-тет берүүсүн баштайбыз. Бул чыгарылышта биз энергетика маселеси тууралуу сүйлөшөбүз. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Биздин студияда мейманда энергетика боюнча эксперт Эрнест Карыбеков. Саламатсызбы? Студияга кош келипсиз. Ушу майтишүүгө келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Биздеги ушу алгачкы эле суроо энергетика тармагына өзгөчө кырдаал 3 жылдык мөөнөт менен киргизилди. Ошол өзгөчө кырдаалга сиздин оюңуз? Мен оюм мындай. Өзгөчө кырдаал деген бул жөнөкөй киргизилбейт да. Жөнөкөй киргизилбейт. Эми баягы министрлик анан министрлер кабинетинен сунуш кылып президентке беришти. Ошол жарлыкка президент аргасы болду да, кол койгонго. Анткени эми мындай да, баягы алардын ою биз жанагы ошол энергетиктер бизге болсо азыр жана ГЭСтерге курганга, башка электростанция курганга бизге эме мындай тоскоолчулук болуп атат. Ошону болсо мындай оперативдүү түрдө батыраак чечкенге деп эметишкен. Ошол ой менен, ошол максат менен жанагы өзгөчө кырдаал режимин пайда болду да. Бирок мен оюмча мындай да, өзгөчө кырдаал режими мындай жалпы ошол энергетика болобу же башка тармак болобу, мындай ошол тармактын конструкциясын өзгөрткөнгө, бир абал аябай оор болуп атканда киргизилет да, аябай абал оор болуп атканда. Чынын айтканда абал чынында оор. Мисалы жанагы суунун көлөмү аз. Быйыл өзгөчө аз. Баягы эле импорт көбөйүп атат. Импортты көбүрөөк алып келебиз деп атышат. Бирок ушунун баарын эсептегенде бизде ийимки кыш кичине оорураак болот да аябай. Анан менин оюмча, эгерде ушул эле режим менен кетип баратышса, ошол өкмөт, энергетиктер өчүрлөр болот. Анан ошого даярдык болуш керек эле да, элге дагы даярдаш керек, элге ачыгын айтыш керек. Эмне үчүн ушундай абалга келдик биз? Бул системалык түрдө туура эмес бир жол менен баратабыз да. Энергетика эле эмес, жалпы экономика. Энергетикада бизде эки жанагы эки столду кармаган эки бут бар да, бул эки базалык станция. Бирөө Токтогул ГЭСи 1200 мегаватт, бирөө болсо Бишкек жылуулук борбору. Алдагы 1200 мегаватт эгерде жылуулук кубаттуулуктан электр кубаттуулукту кошкондо. Ошол экөө Советтер Союзунан бери келип,
ушул биздин керектөөбүздү, экономикабызды, элди камсыз кылып атышканда, анткени бул бүт энергетиканы мындай ошо фундаменти да. Азыр болсо мына суунун көлөмүн биз көбүрөөк керектөөгө сарптап 90% биз Токтогул КЭСинен чыгарабыз. Демек биз Токтогул КЭСинен сууну кышында көп керектөө өсөт да. Биз 3 эсе көп сууну ошол жака кое берип атабыз да. Кое берип атабыз. Ошон үчүн бизде болсо башка базалык ошол сууну кармап кала турган эме жок болуп атат да, мындай. Ошол базалык станция керек да. Ошону эске алышпай атат да, анткени эми баардык электростанциялар күн болобу, шамал болобу, жанагы кичи КЭСтер болобу, баардык электр энергия чыгарышат. Бирок эми мындай алып көргөндө, жөнөкөй жалпак тил менен айтканда, жайында суунун агымы көп болот. Электр энергия чыгарышат. Макул жана касаменге сатышсын, ички керектөөгө сатсын, жиберсин ошол электр энергияны, чыккан электр энергияны да. Бирок мындай болуп атат да, кышында суунун көлөмү азаят, агымы азаят. Демек, бизге болсо республикага кышында жетишпейт кубаттуулук. Ошону эске алышпайт да. Баягы станциялардын баарын курабыз деп эметип атышат, аракет кылып атышат. Жакшы, куруш керек, кура бериш керек. Бирок приоритет болуш керек да. Биринчи үй курганда биз чатырдан баштабайбыз да. Биз болсок фундаменттен баштайбыз. Фундаментибиз бекемдеш үчүн эмне керек экен? Дагы бир альтернативдүү базалык 1200 мегаваттык бир станцияны куруп койсок жакшы болмок экен. Андан кийин дагы кандай эме эсепке алыш керек? Мөөнөтүн 3 жылда эле курулат экен, 3 жылда иштей баштайт экен, 600-800 мегаватт. Андан кийин 4 жылда болсо 1200 мегаватт берет экен. Эгерде ошол станцияны куруп койсок, мисалы жана Кара Кече жылуулук электростанция деп атам мен көп жылдан бери. 20 жылдан ашып кеттир ошону. Айтып келе атасыз, ошо Кара Кечеде курулуш керек деп. Эгерде ошол курулуп калса 3 жылда, 3 жылдан кийин биз Токтогул суусакты мына кыш келет. Кыш келгенде биз ошол Кара Кече жылуулук электростанциянын кубаттуулугун алып көбүрөөк биз сууну топтоп калабыз эмеге. Токтогул КЭСинен аз агыс калабыз да. Демек биз жазга вегетация убагында биздин баарыбыз Орто Азия боюнча ирригацияга, сугатка биз болсок ошону сактап берет экенбиз да. Азыр болсо эмне болуп атат? Биз болсок электр энергияны ошол жактан көбүрөөк алып 90%-ын биз болсок кышында түшүрүп, баягы кошуна мамлекеттерди кышында баягы эметип калчу эмес беле? Бизди болсо суу каптап атат деп кышында деп. Бизге газды өчүрүп коюшсу, ошондой болчу да. Анан алар болсо көп суу сактагычтарды сактап куруп алышкан. Жасалма суу сактагычтарды куруп алып, кийин жазда жайда биз ошол суу менен пайдаланабыз деп, ал суу сактагычтарды куруп алып, алар болсо Арал деңизине тосуп коюшкандай жибербей. Ошон үчүн Арал деңизи көп жылдан бери ошол кургап атат да. Ал болсо жанагы биздин эколог, глициологдор айткандай, кум, туз түбүнөн аралашып шамал менен биздин мөңгүлөргө келип, мөңгүлөрүбүздү эритип атат деп ошол специалисттер айтып атышат. Эколог, глициологдор. Демек бул баарыбызга да тиешелүү болуп атпайбы? Ошон үчүн биз болсок ушул сууну мындай башкарышыбыз керек да. Азыр бир башкара албайбыз. 2% Кыргызстан, 2% биз сугатка пайдаланабыз. Нарын Сырдарыянын. Канча пайызын пайдаланыш керек эле? Тең бөлүшүп алышыбыз керек да. Бириде мындай. Мына Нарын 3 курган КЭСинен өткөндө Өзбекстанга кирет. Өзбекстанга киргенде Өзбекстан пайдаланып, анан 2 чоң мындай агым болот да. Бирөө болсо ошол жерде Достук деген канал менен, андан ары Казакстандын Мактаарал районуна кетет. Бирөө болсо чоң агымы Тажикстанга кирип, Кайраккум суу сактагычына кирип, Кайраккумдан башка суулар менен аралашып, кайра Өзбекстанга кирип, анан жанагы Кызыл Арданы аралап, Арал деңизине барат да. Эми мындай. Көп жылдан бери Өзбекстан жана Достукту жабат, тосот, бул шантаж деп коет. Достукту жаап, Казакстандагы Мактаарал районуна жибербей суну. Жер болсо ошол жерде чек арада деги экинчи агымда жана Арал деңизине кеткен агымында Сырдарыянын
чегарада Қазақстан жақта Шардара ГЭСи бар, 100 мегаваттық. Бер жағында болса Арнасай деген жөнөкөйлө мындай впадина деп коет да, мындай кургак жер болчу. Мындай чуңкур болчу да, мындай эмне деп коет, впадина деп. Анан ошол жер кургак жер болуп, азыр аерде билесизби канча суу бар? 40 миллиардтан ашык куб суу ошол жерде. Ал суу тиги Арал деңизине бармак да. Токтогулдан 2 эсе чоң. Токтогул 19,5 болсо, аякта 44 миллиард куб суунун эмесинде да, жакын ошого. Канчалык демек биз бүт баарыбыз тең сууну, Нарын Сырдарияны биз Амударияны деле ошондой кылышат, Өзбекстан, Туркменистан. Рационалдуу пайдаланбайбыз да. Биз болсок ошол сууну мындай бул эми баалуулук да, ушуга бир маани берип, биз ошону жакшы рационалдуу пайдалана алабыз десек, көп мындай чогулуштар, мындай сүйлөшүүлөр болду, президенттердин деңгээлинде жанагы международный эл аралык фонд түзүлгөн, тиги аралды сактап калуу боюнча МФСА деп. Андан башка өкмөт аралык отурумдары бар, эксперттер бар. Бирок ушул 30 жылдан ашык мөөнөттүн ичинде бул маселе чечилбей эле келатат. Анткени баарыбыз тең мындай бекер сууга бекер болгондуктан биз болсок ошого ушундай иррационалдык эме менен биз ушул пайдаланып атабыз да. Рационалдуу пайдаланыш үчүн эмне кылыш керек? Биз болсок биринчи ушул энергетика, жана мен айтып кетпедимби? Энергетикада деле эмес, баардык экономикабыз мына 30 жылдан ашык мөөнөттөн бери биз ушул кризиске келдик да. Ушундай мындай кыйроо абалга келдик. Бул спекулятивдик, жанагы приватташтыруу, жеке менчик колго берүү деген системага кирип алып, биз ушул кыйроо абалга келип, ошол система менен башкарып келатышат да. Акционердик коомдор түзүлгөн, бул мамлекеттик тармак, бирок акционердик коом. Жеке менчик бул болсо юридикалык жагынан бул жеке менчик. Мамлекеттик тармакты жеке менчик фирма сыяктуу башкарышат. Жанагы совет директоров дейт, директорлордун кеңешмеси дейт, аякта канча киши отурат, жөн эле. Андан кийин жанагындай базар шартын түзөбүз деп ортомчулар пайда болду. Ортомчулар пайда болуп, алар болсо дагы коррупциялык схемалар менен пайда болуп, элдин эсебинен. Ошолор да жоюлуп элек. Демек биз болсок мамлекет өзүнүн функциясын аткарып, эгерде ушул тармакты, бул экономиканын пайдабалы да, энергетика, энергия ресурстары, улутташтырыш керек да. Эгерде улутташтырылса, анда жанагындай акционерлик коомдордун баары тең жоюлуп, башкармалыгы кыскарат, ортомчулардын баары тең улутташтырылат. Ошондо тармак кирешелүү болуп баштайт да, кирешелүү болот. Андан кийин ошол кирешелүү болгондон кийин мындай кылыш керек да, энергетиканы өзүнчө, улуттук энергетиканы өзүнчө калтырып, жабдыктары менен. Анан ошол жердеги Токтогул, Крупсай, Шамалдысай, Таш көмүр, Учкурган, Ат башы жана башка бүт ага электр энергия чыгарбаган бүт суу сактагычтардын баарын киргизип, улуттук же мамлекеттик же улуттук суу ишканасын түзүш керек. Улуттук суу ишканасын түзүп, өзүнчө ишкана болот. Андан кийин мыйзамдын чегинде парламент аркылуу бир куб сууга баасын коюш керек, баалаш керек да. Баалабай, биз жана мен айтып кеттим, рационалдуу пайдаланбай атабыз баарыбыз тең. Ички керектөөгө 1 кубу 5-10 тыйын болсо, тышкы экспортко биз 3 сомдон сатсак болот да. Бу жерде мындай, жана мен айтып атпаймынбы, 2% биз сугатка пайдаланат экенбиз. Биз болсок ошол суубузду баалап, өзүбүз мындай капитализация кылышыбыз керек. Ага болсо азыр жасай албайбыз, анткени биз аргасызбыз. Кышында электр энергияны чыгарып, өзүбүзгө керектүү, мамлекет өлкөнүн ичиндеги керектүүчүлөргө электр энергия берип, анан сууну болсо токтото албайбыз да. Агер жанагы кара кечи болуп калса, кара кечи электростанциясы болуп калса, анда
Біз сууну ошол Каракече электростанция, анан кийин Токтогул каскадын экөөнү мындай параллелдүү иштетип, биз болсок жана мен айтып кеткендей, Токтогулда сууну болсо үнөмдөп, дайыма толтуруп турат. 5-6 жыл кургакчылык болобу, кургакчылык болбойбу, Токтогул дайыма толтуруп. Анан жаз келет. Жаз келгенде анан биздин боордош туугандарыбыз, өзбек, казактар, кыргыз туугандар качан бизге сууну түшүрөсүңөр дегенде, анан келгиле деп, анан отуруп алып, мына ушундай болот. Силердин көлөмүңөрдү биз беребиз. Эл аралык келишимдер боюнча, закон, мыйзамдар боюнча биз тең бөлүп алышыбыз керек да. Силердин көлөмүңөрдү биз беребиз. Бирок биз сактап берген үчүн силер бизге төлөйсүңөр. Силердин көлөмүңөрдү. Бул бир. Экинчиден, эгерде ошол жетпесе, анда биздин көлөмдү 3 сомдон, 1 кубун 3 сомдон биз түшүрөбүз силерге. Деп, ошондой кылсак, жанагы суу ишканасы улуттук болобу же мамлекеттик болобу, ал болсо жылына миллиарддаган сомдорду казынага алып келет. Аны каяка жиберсе болот? Мына сугарга жиберсе болот, ирригацияга жиберсе болот. Ар кайсы суу сактагычтарды салып, таза сууга жиберсе болот, водозаборлорду куруп дегендей. Башка жактан көз карандуу болуп, кредиттерди албай да, ошол сууга. Ошон үчүн бул бир, мына Каракече канчалык мындай жардам берип атат да, мен кичинеден айтып келатам да. Ошол электростанциялар канча убакта курулуп бүтүшү керек, мисалы, аябай узак убакыт болот? Жок. Каракече, мен жана дагы айтып кеттим, Каракече 3 жылда бул аябай бат курула турган. Бул ГЭСтерди куруп, баягы ГЭСти тосуп, суу электростанцияларды, чоң станцияларды, мисалы, Камбарата бирде. Аны болсо тосуш керек, анан кийин сууну дагы толтуруш керек. Көп мөөнөт өтөт да, бир 15 жылдай да, баарын ишке киргизгенче. Ошол каражат да болуш керек да, эгерде каражат болсо. А бу жерде болсо 3 жылда иштей баштайт. Блочный деп коет да, блок болуп кете берет да, 300 мегаватт, 600 мегаватт, 1200 мегаватт деп 4 жылда мындай проектный мощность деп коет, ошол 1200 мегаваттты бере баштайт, а 3 жылда 600-800 мегаватты бере баштайт да. Демек биз 3 жылдын ичинде биз сууну дайыма топтоп, жанагы мен айтып аткан сунуштар аткарылып калат да, сууну да баалап дегендей. Андан тышкары мында анын 3 жылда курулса, 3-4 жылда курулса, нарык баасы 1 сомдун тегереги болот. Дүйнө жүзүндө ушундай бир константа бар да, экономикалык, ошо энергетика боюнча. Эгерде станцияда көмүрдүн баасы 1 тоннасы $13 болсо, анда бир америкалык тыйын болот да, 1 цент нарык баасы, чыккан нарык баасы ошол жылдык станцияда. Демек, ошол жерде электроэнергия нарык, ошол Каракече жылдык электростанциянын нарык баасы, электроэнергиянын нарык баасы 1 сом тегерегинде болот. Демек, Токтогул каскады менен аякта болсо азыр 25 тыйын деп атышпайбы, 25 тыйындын тегереги деп. Анткени суунун көлөмү түшүрүп салышты. Суунун көлөмү бийик болсо, 16дан жогору болсо, нарык баасы аякта арзан болот. Анткени канчалык суу бийиктиктен түшсө, ошончолук арзан болот да, аз суу сарпталынат. Биз болсок, ошол 1 сом болсо, 4 эсе арзан болсо, Бишкек жылуулук борбордукунан, анда биз Кыргызстан өзүнүн энергетикасын, жаңы энергия системасын ошо Каракече менен кошкондо, биз болсок жалпы Кыргызстанды, элди дагы, экономиканы дагы арзан электроэнергия өткөзсөк болот. 1 сомго. Бүт энергетика, жылуулукка, тамак аш жасаганга, ызык суусуна, бардык керектөөгө биз болсок 1 сомдон берсек, эл көмүр жакпай кышында жалпы ташып, машина менен ташып келип, миллиондоп тонна, 1-2,5 миллион тонна ташылат да Кыргызстан боюнча. Анан аны болсо жагып, күйгүзүп, кыштан экологияны бузбай, бир жерден электроэнергия чыгарып, биз Кыргызстандын бүт электроэнергия өткөзсөк болот. Бул эмне?
биринчиден экологияга да жакшы, экинчиден биз көз карандысыз болобуз да энергетика боюнча. Кичине мындай башка жактан албай калабыз. Жаратылыш газ кереги жок болуп калат бизге. Кымбаттап атпайбы ал деле? Ал деле Россиядан келбейт, Газпром алып келгени менен. Аны болсо Өзбекстандан алып келет. Бишкек менен Алматы Бухарский газоносный ресурс деп коет, БКР. Ошо Бухарадан алып келишет да. А кышында болсо аякта газдын деңгээли төмөндөп кетет да. Төмөндөп кетип, анан кийин өздөрүнө жанагындай ограничение кылып, бизге бере албай калышат да кээ бирдечи. Демек, бул дагы кооптуу маселе болуп атат да. Биз бирөөгө көз карандыбыз, анан газ да келбей калышы мүмкүн да. Анан кымбат бирөөнүкүн кереги эмне эметеги. Жанагы айтып атпаймынбы, жанагы система ушундай да. Ушул силерге кандай ишиңер бар, биз болсо Марстан алып келсек деле алып келебиз деп атып, биз экономикабызды 80%дан көбүрөөк көз каранды кылып койдук экономикабызды. Азыр болсо ошол спекулятивный экономиканы алып келгендер айтып атышпайбы? Ай, ушул азыркы кризис, азыркы мондай дүйнөдө согуш болуп атат, кризис болуп атат, ошол бизге ыңгайлуу болуп атат депчи. А ыңгайлуу болбой калса эмне кылабыз? 80%дан ашык 81%. Биз көз карандыбыз. Ошон үчүн мындай жана айтып атканым мындай да, биз системаны жанагындай системадан чыгып, азыркы кыйроо абалга алып келген системадан чыгып, биз ошондон башка өзүбүзгө ыңгайлуу экономикалык моделибизди түзүш керек. Мен акырында жана келатам, эмне үчүн кара кече деп атканымчы? Ушул кара кече ушул жаңы экономикалык моделге, Кыргызстанда жаңы экономикалык өсүү моделине пайдалуу болуп берет да, же түрткү болуп берет да. Мына биринчиден жана айтып кетпедимби, экономика өсүш үчүн эмне керек? Жөнөкөй эле биздин өндүрүшүбүз көбөйүш керек, көбөйүш керек. Бирөөнүн товарын сатып башка жака сатпай, өзүбүз ушул жерде өндүрүшүбүз көбөйүш керек. Өндүрүш көбөйүш үчүн, элдин жашоо турмушу жакшы мындай жеңилирээк болуш үчүн мамлекет өзүнүн функциясы ушундай. Элге, экономикага арзан энергия ресурстары бериш керек. Башка жактан алып келип атса, кымбаттап атса, кризис болуп атат деп, биздин экономикага да элдин мойнуна илинип атпайбы? Демек, биз өзүбүздүн ресурстарыбызды, мен жана айтып кеттим, Кыргызстан өзүнүн энергия ресурстары 1000 жылга жетет да. 1000 жылга жетет. Ошол ресурстарды пайдаланып, бирөөнүн бир жанагындай сетевой маркетингге ишенбей, жанагы шамал, күн деп атышпайбы? Бул болсо жашыл эмес. Жашыл энергетика эмес, бул болсо эң кири энергетика. Анткени жанагы стеклопластиктен жашалат, эмеден жана теңирмен айланткан лопастарчы. Анан солнечный жанагы күн коллекторлору, алар болсо жер сиңирбейт аны. Ал химиядан жасалганда жер сиңирбейт, андан көрөк көмүр станция жашылыраак болот да. Анткени түтүнүн болсо азыр заманбап технология менен курса, аны болсо атмосфера аба сиңирет. Гүлдү болсо дагы жер сиңирет. Андан болсо мындай жанагындай курулуш материалдарды чыгарсак болот, экономикага да жакшы болот. Анан өзүбүз Кудай берген жерден биз болсок ошол станцияны куруп алсак, мына жанагындай биринчиден сууну башкарып калат экенбиз. Экономикага, элге арзан электроэнергия берип калат экенбиз. Анан бир эмени унутпаш керек да, тез арада 3 жылда баштайбыз биз. 3-4 жылда биз жаңы жолго чыгып кетебиз да. Анан ошол суу көмүр станцияларды пайдаланып, анан кийин болсо мындай. Кийин эгерде бизде дагы энергия ресурстары керек болсо, мына жанагы кичи, орточо ГЭСтер курулуп атат. Бирок айтып атканым мындай да, алар болсо жаз күнү, жай күнү ошол өзүнүн КПДсын берет, жогору берет. Пайдалуу коэффициентин жогору берет. А кышында болсо биз баягы эле эски арабага түшүп калабыз да, эки эле токтогул менен эле анан Бишкек жылуулук борбору экөө эле болуп калат да. Анан ошон үчүн биз дагы жардам берип, ошол биздин экономикабыздын пайдалуу, ошо энергетиканын
фундаменти ушул кичине бекемирээк болуш керек десек, ошондой станцияларды курушат. Азыр ушул азыркы энергетика тармагы кыйроо абалында деп атасыз, анан ушул эле кезде жанагындай майнинг фермаларга электроэнергия берилип атат. Ушул майнинг фермалар канча электроэнергияны пайдаланып атат? Эми мындай, жана 30 мегаваттык деп атпайбы кеминдеги. Ал болсо жылына 250 миллион киловатт саат. 30 мегаватт бул 250, бул кубаттуулугу 30 мегаватт. А электроэнергиянын көлөмү 250 миллион киловатт саат да. Эми ошондой 10 майнинг ферма болсо, анда 2,5 миллиард киловатт саатты булар коротушат да. Бул бир. Экинчиден жанагы Камбарата өткөндө министрдин орун басары Байгажиев деген айтып атпайбы? Жанагы инвестор деп атат бир фирманы. Көчө эле эме болуптур, көчө эле түзүлүптүр. Анан кийин бир дагы ушундай энерго объекттерди куруп аптыр да. Анан ошону болсо инвестор деп атышат да. Булар болсо 1,5 миллиард сомду сарптап бизге жанагы Камбарата 2 гэсиндеги 30 мегаватт чыгара албай атышпайбы? Анткени 100 турбина турат, 120 мегаваттык. Аны чыгарыш үчүн жок дегенде 220 вольттук, киловольттук подстанция болуш керек. Андан кийин линияларда 220 киловольттук линиялар болуш керек да, кубаттуулугу. Алар ошол фирманы мындай деп атышат да. Булар инвестор. Анан биз болсок дейт жанагы министрдин орун басары. Канчадан бересиңер деп сурасак, нарк баасы менен беребиз дейт. Электроэнергия менен биз ошолор менен кутулабыз дейт. Нарк баасы 25 тыйындан эсептесек эгерде, анда 1,5 миллиард сомун кайтарып берсе ошол фирмага, анда 6 миллиард киловатт саатты бериш керек экен ошого. 6 миллиард киловатт саат. Бул эгерде мындай 4 сомдон эсептесе, экспорттук баа 4 сомдон, бул 24 миллиард сом. 1,5 миллиард сом алып, 24 миллиард сомду беребиз деп атышат. Эгерде 50 тыйындан берсин макул, 50 тыйындан берсе, бул 3 миллиард киловатт саат аларга бериш керек экен ошол майнинг фермага. А 3 миллиард киловатт саат бул 12 миллиард сом болот. А эгерде долларга айланса, тиякта болсо 100дөн ашып кетет атпайбы? 275 миллион, биякта же бир андан ичине азыраак да. Мындайда 1,5 миллиард сомду куруп бергиле деп ошону жалдап, жанагы подстанцияны, линияларды жанагындай көлөмдөгү электроэнергияларды берип атат да. Бул мамлекетке кыянаттык да, атамекенге туура эмес иш бул. Ошол эле жанагы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жабаев ошол токтомду ошол чыгарбадыбы? Ошол чыгарып, ошону жоопко тартыш керек министр өкөнү. Бул эмне деген жорук? Анын ордунда мамлекетчил болсо, мамлекеттин, элдин, бул алардын эмес эмес да, тиги жана Камбарата 2 же ошол жактан чыккан электроэнергия алардын менчиги эмес да. Жалпы элдики, өлкөнүкү. Ал болсо мындай деш керек болчу да, мамлекетчил. Жана 137 миллиард сомун энергетиктерден өкмөткө өткөрүп алышпады, биз төлөп беребиз деп. Министр, каржы министрин тартып туруп, каржы министри, энергетиктерге 1,5 миллиард сом бересиң, бул кичинекей эле, 17 миллион долларбы. Bir жылга бересиң, bir жылда булар болсо өзүнүн энергетиктердин өздөрүнүн Нарын Гидроэнергострой деген компаниясы бар, мамлекеттик, жана ошол курулуш компаниясы бар да, энергетиканы курган. Булар жанагы эмесин чыгарып алсын, 30 мегаваттын. Анан 400 миллион киловатт саатты экспортко сатып, сен менен 1 жылдан кийин, 1,5 жылдан кийин сен менен расчет кылат, кайра кайтарып коет деп. 400 миллион, тиякта болсо 3 миллиардтан 6 миллиардга чейин берген атышат да. Эми бул көзгө көрүнүп аткан эле бул коррупция, бул чыккынчылык деп айтат муну. Муну болсо Акылбек Жапаров болсо
анан жанагы министрди ушул кабинет министринин төрагасы экөөнү дагы канча кызматкерлер бар мамлекеттик бүт баардыгын жоопко тартыш керек. Жоопко тартпаса катуу жазалаш керек, башкаларга сабак болуш үчүн. Анткени эгерде бийлик ушундай кадамдарга барбаса, бийлигин топтой албайт. Бийлик топтош үчүн адилеттүү мындай катуу ушундай жазаларга барыш керек да. Анткени бул бийликтин закону да, антпесе болбойт. Ошондой. Жана өзгөчө кырдаал киргизгенде өзүнчө полномочия берилген атпайбы энергетика министрлигине. Ошол өзүн актайбы ошондой полномочия? Эми мен бул менин оюмда мындай нерселерди көп деле айтпайм, бирок мен айтып коеюнчу. Бул бирөөнүн, мен деле мындай оюм бар да, ошол жакта бирөөнүн идеясы да. Жана орусча айтканда козел отпущения деп коюш керек да. Министр дагы дардаңбай турбайбы? Ал дагы мага берсеңер эле мен баарын тең чечем, чыгарам деп. Эртең свет өчөт, свет өчүп эметкенде анан кийин сага бүт баарын бердик. Эгерде ошондой болсо, анда кабинет кетиш керек отставкага. Кабинет кетиш керек да. Биз болсок туура эмес. Алдап турбуз элди. Мисалы, бул кышында эле өчөт турган болсо, президентти дагы элди да алдап турбуз деп кабинет кетиш керек да. Кабинет кетпеш үчүн, ошонун министрлер кабинетинин төрагасы кетпеш үчүн, өзүнүн ордунда калыш үчүн, ошондой бирөөгө ушинтип полномочия бөлүп койду да. Мен оюмча да. Ал болсо, эртең болсо, бирдемке болсо, ошону болсо, мына сен баарын сен кылдың, сага бүт сураганыңдын баарын бердик, бирок сен күнөөлүүсүң деп, ошону күнөөлүү. Бирок анын деле күнөөсү бар болот. Анткени азыр деле айтып атпайбы, биз өчүрбөй чыгабыз деп эметип атышпайбы. Бирок мындайда, мен жана сунушумду да өткөндө да айтып кеткем да, мындайда токтом чыгат. Күз-кыш мезгилин өтүш үчүн өкмөттүн токтому чыгат. Өкмөттүн токтому чыкканда баардык мекемелерге тапшырма берилет. Канча көмүр алышыңар керек, кандай болуш керек, бүт трансформаторуңар, кандай энергетиктер болсо, силер болсо кандай ремонт жасашыңар керек, канча каражат керек, ошол каражатты бөлүп беришет да, эгер жетпесе өздөрүнүкү. Бишкек жылуулук борборго 1 миллион 200 миң тонна көмүр алып келиш керек деп чыкканда, Бишкек жылуулук борборунун өзүнүн кубаттуулугун 450 ушундай мегаваттка чыгарыш керек деп. Бирок бул жетпейт. Сууну экиле базалык станция деп атпаймынбы? Токтогул менен Бишкек жылуулук борбор. Токтогулду аяш үчүн, Токтогулда сууну аз чыгарыш үчүн, топтош үчүн. Демек биз бир эле кубаттуулук бар. Бишкек жылуулук борборун биз кубаттуулугун көтөрүш керек. Ошол токтомго, өкмөттүн токтомуна, күз-кыш мезгилин өтө турган токтомуна өзгөртүү киргизиш керек. Жок дегенде 660 мегаватты силер көтөргүлө. Анткени свет өчөт. Биз болсок сууну сакташыбыз керек деп. Демек, көмүрдү көбүрөөк алыш керек. 2 миллион тоннага чейин көмүр алыш керек деп. Көмүр алыш үчүн каражатты каржы министрликтен, бюджеттен карап чыгыш керек деп, ошондой тапшырмалар менен даярдыкта азыр эмес, көчө, жазында көрүш керек болчу да. Алар болсо ошону дагы аткарбай, анан кийин мындай баягы кагаз жүзүндө эле ушул кризистен чыгабыз деген болбойт да. Мен жана айтып кеттим. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүн топтой албай, жанагы майнинг фермаларга берип атышат. Бул дагы ата мекенге аябай туура эмес иш алып баргандык деп эсептейм да. Анткени суунун физиканын, электротехниканын мыйзамдары бар. Суунун көлөмү бийик болсо, канчалык бийик болсо, ошончо 1 киловатт сааты чыгарыш үчүн аз суу. Мына 16 рабочий объем деп коет. 16 миллиард куб суудан жогору болсо, Токтогул суу сактагычында, анда 1 киловатт сааты чыгарыш үчүн ошол каскадтан 1,1 куб суу кетет. Бул бир. Азыр болсо 2 куб кетет. Андан дагы түшүрсө 3 куб кетет. Ошондой болот да. Булар болсо ошону эсепке албай, бияктан биз болсок, тигилер болсо бизге 5 сомдон төлөп атат деп акчаны эле санашат да, эсептешет. Бул технологияны бул ош базар эмес, же дордой эмес, дордой базар эмес. Бияктан арзан алып, тияка арзан кымбат сатканга. Бул болсо өтө татаал мындай технология эмеде, мындай
процесс энергетикада. Ошону болсо илгерте мен дагы эле көп эле жолу айтып келатам, мындай регламенти бар да, атайын. Ушундай бирөөлөр, бир келесолор келип, суунун көлөмүн түшүрүп салбасын деп регламент жазып беришкен. Сер болсо көп жылдык функциясын регулировка жасаган функциясын токтол каскады ошону аткарыш үчүн сер ушул регламенттен чыкпагыла деп эметсе, булар болсо баягы эле биз болсок бизнесмен, бизнес көз карашы менен башкарыш керек деп атпайбы, жана министрдин орун басары. Мына ошентип атып, мына ушул абалга алып келишти. Кризистен чыга алышпайт. Мына ГЭС деп атпайбызбы? Орто Токой суу сактагычы же Киров суу сактагычы Баласаруу деп аташты. Эмне Советтер Союзунда ошол жерде эмети ошону кургандар, Келесоо эле. Алар деле ошол жерге турбиналарды коюп, ГЭС чыгарып, электр энергия чыгарып эметип коюшмак. Азыр суу жок өкөндө тең. Ал болсо ирригацияга иштейт. Кошуна мамлекеттерге Орто Токойдон биз алабыз, анан Казакстан. Киров суу сактагычын Жамбыл областы алат Казакстандан. Азыр Орто Токойдо эмне суу жок болуп, такыр кургап калды. Түштү. Жаз бою түштү, анткени керектөө көп болду бир чети. Бирок ошол суу кандай бөлүнөт, эмне үчүн азыр суу кирип атпайбы? Суу кирип атат, бардык дарыялар толук да. Эмне үчүн суу жетпей калды деп мындай кичине бир комиссия эметип мындай текшериш керек да. Аякта дагы энергетиктер өзүнчө, энергомафия аякта дагы ошондой болушу мүмкүн да. Ошол жакта бир аудит жасаш керек да, жакшы технологиялык, анан кийин финансылык. Анткени эми биз кыргызстандыктар эле суу чуу менен келет да, Орто Токойдон чуу менен келет да. Чуу менен келип Бычкага келет, Бычкадан нары бөлүнүп Казакстанга келет. Бирок Казакстандын фермерлери бирөө дагы мындай чыккан жок. Бул суу жетиштирүү болот. Жерден да, бул Курдай жактан да бизге суу жетпей атат деп. Ошон үчүн ушунун баарын тең эсепке алып мындай биз болсок айланпа мындай өзү тоонун этеги менен башталган бир жылдары башталганда дагы бир каналды куруп өзүбүздүн суубузду тең бөлүп алышыбыз керек да. Эми алардын суусун токтото албайбыз эл аралык мындай мыйзамдар менен. Чын айтканда мындай туура эле ошондой туура болуш керек да. Өзүбүздүн суубузду мындай кичине жакшылап мындай рационалдуу пайдаланышыбыз керек да. Өйдө жак менен алып кетсек, анда бизге өйдө жактан аккан дарыялардан Аларча, Аламиген дейли, Кысык Ата ошол жактан кичине жетпей калган эмелерди биз ошол Бычка менен толтуруп алсак болот да. Энергетика тарифтерди көтөрүү маселени чечпейт деп атасыз. Тарифтер мындай. Мен дагы бир жолу айтып кетейин, жанагы система, ушуга алып келген система, ким алып келди? Ошол эле жана Акылбек Жапаровго окшогондор ушул экономика системаны алып келишти, кыйроо алып келген. Спекулятивдик, күнүмдүк да, күнүмдүк. Бүгүн ушундай кырдаал болуп атат, бизге жакшы, өлкөбүзгө жакшы болуп атат, кичине жеңилирээк болуп атат. Анан эл аралык бир уюмдар бизге болсо рейтингди ушундай коюп коюшту, жакшы болуп баратабыз деп эле. Айланайын, факт менен эмне чыгарып атабыз? Айланайын, биз эгерде чек аралар жабылса, мисалы, импорт башка жактан эчтеке келип санкция болуп калса, мисалы, Кудай сактасын эми. Биз элди эмне менен багабыз? Кандай өзүбүздү энергия ресурс, кайсы энергия ресурстар менен биз өзүбүздү чыгып кетебиз ресурстар менен, арзан деп. Ошон үчүн кымбаттатыш керек деп мына жанагы жашыл энергетика деп бир президентти туура эмес жолго алып кетишти да эң башында. Шамал, күн, бирөөнүн мусору бул. Азыр түшүнүк жок болсо, эртең баары түшүнүшөт. Кымбат аябай. Алар болсо ремонтко жарабайт, аларды болсо алмаштырыш керек. Демек 1 киловатт кымбат 1 киловатт оборудованиясын сатып алып, эртең болсо аны ремонттобой, жана жылуулук электростанция же башка электростанцияларды оңдоп бир 100 жылга жетип атпайбы, 100 жылда эле иштеп атышпайбы. Булар болсо 1 жылда бузулса, кайра алмаштырыш керек. Аны болсо утилизация кылыш керек. Жерибиз жок. Аны бир көмгөнгөчү жер сиңирбейт. Ана бирөөнүн эмесин кереги эмне? Бул бир. Экинчиден
өкмөттүн астында, өкмөттүн ичиндеги эме бир фонд түшүшүптүр. Ошол жашыл энергетика боюнча 4 сом 40 тыйындан сатып алыш керек. Мыйзамдаштырып алышты. 4 сом 40 тыйындан сатып алып, анан элге жетпей атат да, баары элге экономикага жүктөш керек да. Анан тариф жетпей атат деп атпайбы. Өздөрүн болсо жана улутташтырбай, ортомчуларга өздөрүнүн эмелерин берип коюп, жанагы кирешелерин. Анан отурушат, бизге тариф жетпей атат, акчабыз жок деп, анан кийин баягы эле эл, баягы эле экономика. Анан жанагы мен айтып кетейин. Жанагы мен мисал келтирбедимби эмени? Майнинг ферманы жана Камбарата 2де чыгарып, ошону инвестор деп ачпайбы? 400 миллион киловатт саат менен жаба турган 1 миллиард сомду тилер болсо 3-дөн 6 миллиардга чейин киловатт саат берген атышат да. Ошондо арзандатып берип атышпайбы? Ошондой ыкма менен эле жанагы ортомчулар пайда болгондо илгери. Анан алар дагы азыр биз инвесторбуз деп атат. Мамлекет өзүнүн функциясын эметип, азыр ошондой кырдаалда улутташтырыш керек. Бүт ошол жерге жанагындай аудит жиберсе, техникалык, анан кийин каржы аудит жиберсе, бүт булуктардын баары чыгат. Элдин эсебинен курушкан баарын. Элдин эсебинен жыргап кирешелерди 10 жылдап мамлекетке түшө турган кирешелерди ошолор алып атат. Ошон үчүн мамлекет бул мамлекет деп эсептесек биз өлкөбүз Кыргызстан мамлекет деп эметсек, анда ошол мындай функциясын аткарып, мындай туура жолго түшүшүбүз керек. Антпесе түшүшүбүз керек да, антпесе биз мындай жылдан жылга кризис күчөйө берет. Инфляция мына кымбаттап атат баары тең. Анткени башка жактан бул потребительский инфляция дейт, башка жактан алып келип атпайбызбы? Көз карандыбыз да. Ошон үчүн мен айтып атканым мындай да, биздин мына адамдын жеке кызыкчылыгы болот. Бул баягы курсагын тойгузуп, үй алып дегендей да, дин дагы ошол жеке кызыкчылыкка кирет. Андан кийин мамлекеттик кызыкчылык болот. Мамлекеттик кызыкчылык экономиканы өстүрүп, чек араны коргоп, ата мекенибизди коргоп, элди багып дегендей да, пенсия эмелерди төлөп, мектеп салып дегендей. Андан тышкары баалуулуктарыбыз бар да. Үрп адат, каада салт, нарк насил, ошонун ичинде эмелерибиз, тарыхыбыз, маданиятыбыз, ошонун мөңгүлөрүбүз, суубуз. Ошонун эң башында ошо биздин суверенитетибиз болуш керек да. Эгерде биз суверенитетибизди бекемдеп, суверендүү, көз карандысыз өлкө болушубуз керек десек, мамлекет болушубуз керек. Ошондо жолдордун баары өзүнчө ачылат. Биз болсок, демек, могу системадан чыгышыбыз керек. Өзүбүздүн арзан энергия ресурстарыбызга менен пайдаланышыбыз керек дегендей да, башка бирөөлөрдүн бир туура эмес саясатын жүргүзбөй да. Банк системасы, мына банковская система, каржы системасын да өзгөртүш керек да, системаны, экономиканы өзгөртүшөбүз десек. Анан мына жана улутташтырдыкпы? Улутташтырсак кирешелүү болду. Кирешелүү болсо мамлекет ушул тармактан эле баалуу кагаздарды, мамлекеттик облигация дейт, премиум класстагы мамлекеттик облигациялар чыгарып арзан, 1 сом болобу, 1 тыйын болобу, 1 доллар болобу, ушул элге таратып берсечи, үстөмдүгү менен берет да кийин. Таратып берсе, эл ошол жака өзүнүн мындай бош каражатын сарптап, энергетикага жардам берет, бирок пайдасын да табат. Мамлекет 2-3 жылда 2-2,5 миллиард доллар ички инвестицияны көтөрсө болот да. Ошон үчүн азыркы ички инвестиция кайдан келет? Эл өзүнүн акчасын да банкка депозитке коюп атпайбы, коммерциялык. Ошондой сыяктуу, бирок булар мамлекеттик тармакка беришет да. Бирок арзан, кирешелүү да болот. Мамлекет дагы ички инвестицияны көтөрөт, бияктан эл алып келет. Экинчиден, коммерциялык банктардан азыр 20% менен үстөмдүгү менен, 20% үстөмдүгү менен кайсы үстөмү менен кайсы бизнести ишке ашырса болот. Фермерлерибиз, ошон үчүн бизде кошуналардын мына азыр чек араларды ачып, кээ бир кошуна мамлекеттер биздин айыл чарбабызды каптап, биз болсо биздин фермерлер алар менен конкуренттүү боло алышпайт да, бизде кымбат болуп калат. Ошон үчүн анткени эме керек да, өнүгүү үчүн мындай каражат керек да. Барып кредит алат, кредит 20% менен кредит алса
кантип аны өнүктүрөт өзүнүн эмесин ишканасында экен дейт. Ошо энергия тармакты улутташтыруу керек деп атпайсызбы? Жеке колго өтүп кеткен тармакты улутташтыруу мындай эң эле кыйын процесс болсо керек да. Жөнөкөй. Мына азыр жанагы өзгөчө кырдаал режиминче именно ушул улутташтырганга барыш керек да. Өзгөчө кырдаал түзүлдү. Тармак кыйрап алды чын эле. Кризис болуп атат. Элге экономикалык эме жетпей атат, каражат жетпей атат, кубаттуулук жетпей атат деп жанагынын баарын улутташтырып, бул башкаруу жанагы бизнесмендердин башкаруу, коммерсанттардын башкаруусу мамлекетке терс таасир көрсөтүп атат. Биз болсо мамлекет өзүбүз башкарабыз деп. Мамлекет жаман кожоюн деп чыгышпадылы. Ошол мамлекет жакшы кожоюн, эгерде жакшы мындай жакшы башкаруу болсо, ошол мамлекеттик мындай улуттук компания болуш керек да, ишкана болуш керек. Ошондо баары тең ачылып атат. Мына мен мындай кыскача эметип кетейин. Жанагы жаңы моделге өтүш үчүн кара кечени куруп атабыз. Баштадык. 3 жылдын ичинде иштей баштайт, сууну топтой баштадык. Суу ишканасын куруп түздүк. Анткени баа койдук. Баасын койдук мыйзам чегинде. Сата баштадык. Ал дагы казынага миллиарддаган сомдорду алып келип берип атат. Бияктан болсо улутташтырдык. Жанагы бир башкармалык болуп, мамлекет өзү башкарып, натыйжалуу башкаруу болот да. Кирешелүү болуп калды. Кирешелүү болсо, анда эме болот атпайбы? Жанагындай банк өзүбүздүн банк каржы системасында түзүп алсак болот экен. Бир эле тармактан 2-2,5 миллиард доллар менен эсептегенде биз каражатты ички инвестициясын көтөрүп атабыз. Эл ошол жака сарптайт. Эл да түшүнөт. Биз энергетикабызга өзүбүздүн каражатыбызды берип атабыз, бирок үстөмдүгү менен алабыз. Пайызы менен да. Үстөгү менен алабыз да. Үстөгү менен алсак, элге да жакшы болот да. Бир тармак ачылып калат, аяктан дагы өзү кичине мындай биздин калк мындай акча тапкангач. Анан бул баягы пайдалуу болуп калат да. Анан кийин акырын эгерде арзан энергия ресурстарды берип калсак, 1 сомдон экономикага дагы, элге дагы 1 сомдон бергенде көз карандысыз болобуз, көз карандылыктан чыгабыз. Бирөөнүн энергия ресурстарын албай калабыз. Тамак аш деп айттым, ызык суусун бүт керектөөгө электр энергия, арзан электр энергия менен эметип, экологияны да сактайбыз. Экология эл болсо көмүр жакпай калат. Экономикага болсо арзан энергия ресурстар бере баштайбыз. Демек, биякта дагы мындай жана элди камсыздагандан кийинчи дагы 6 миллиард киловатт саат бизде калат экспортко. Демек, башка бирөөлөр, бизнес, башка өлкөнүн бизнеси бияка өздөрү келет өндүрүшүчү. Ушу Кыргызстанда болсо эме бар экен, резерв бар экен 6 миллиард. Баасы да арзан экен, 1 эле сом экен экономикасына. Өндүрүштүн бар, завод, фабрикаларын бар ушерде өзү жанагы козу карындай ушерде өсөт. Биз болсо ошого түрткү беришибиз керек да. Демек, ушул кара кече электростанциясы башкалардан арзан да болуп атат, бат курулуп атат. Анан мындай кыргызча дейт, надежный деп. Мындай туруктуу да, туруктуу дейби, ошо туруктуу станция болуп берип атат да. Ошол. Мурда ошол энергетикада Каса 1000 деген программа бар белек. Бар. Азыр программа ошол иштейби? Иштейт. Эмдиги жылы ишке беребиз деп атышат. Ишке берсе, аякта келишим бар. Биз болсок ошол линияга биз кредитке алдык да. Анан электр энергиясы жок болсо, кантип биз ошол кредитти кантип төлөп беребиз? Аякта болсо электр энергия электрондорду тияка бияка чуркаш керек да, транзит тияка бияка чуркаса, транзитти алып, анан төлөп бериш керек да. Ошондой келишим менен кредитти алышкан. Көлөмүн билбейм, 400 миллион тегереги да доллар менен. Анан ошол мына азыр курулуп аткан жайында иштей турган ГЭСтер, ошолор болсо ошол жака кетет да. Бирок ошол эмдиги жылы берилсе, кайсы электр энергияны берет, мен азыр мындай билбейм да. Дагы бир жолу айтып коеюн. Курулсун жанагы чакан, орточо ГЭСтер курулсун, бирок ошо экспортко кетсе болот да. Анткени анын нарык баасы 1 сом болбойт. Аякта болсо аябай кымбат болот. Кымбат болгондуктан ошол экспортко кетет, жанагы
Касамин биздин территория, Кыргызстан территориясы менен курулган линияны акташ үчүн, кредитти кайтарып бериш үчүн ошака электроэнергияны жибериш керек да. Жакын арада эл ошо эмнеге даяр болуш керек? Жана кышында эле свет өчөт деп айттыңыз. Ошо эмнеге даяр туруш керек? Эми бу жерде мындай жаман айтат экен деп дагы мындай эметишет да, мындай. Бул жаман айткан эмес, бул чындык. Чындыкты айтып туруш керек. Билгенибизди айтып турушубуз керек. Мына илгери эмес 2007 жылы мен ушул өкмөттүн аппаратында отун энергетика отделдин жетекчисинин орун басары болуп иштеп, 2 жыл 2006-2008 иштедим. Мен 3 жолу кетиришкен да. Бир жолу кыскартып, андан кийин кетиребиз деп, андан кийин кайра аягында 2008 жылдын башында кетир деп атат деп премьер-министр Игорь Чудинов деген заявление жазып кетип калган да. Бердимде ошондо 2007 жылы министрге да айткам. Министрлер ошолорду биз көзөмөлдөйбүз, аппарат катары. Ай, суунун көлөмүн түшүрүп атасыңар. Ушул эле азыркы иштеп аткан, башкарып аткандар да, ушул эле командаларда, энергетикада. Ой, койчу, эме суу бар боло берет деп. Анан премьер-министр Атамбаев болчу. Ага болсо жазып, тапшырманы жазып, эме даярдап берип, кол эле коюш керек, токтоткула, экспорт токтоткула деп, суунун көлөмү аз деп. Ал дагы ага барбай коюп, анан кийин 24 кежинин журналисти келип калыптыр, Игорь Горбачев деген. Ошол аркылуу мен элге кайрылгам да, айланайын суунун көлөмү аз, эл көбүрөөк отун алгыла, кризис, свет өчөт деп. О, чычалашып демеле, мени кетиребиз деп. Демеле, ошондо болгон катуу чычалашкан, бирок свет өчкөн да. Ошол кезде жана веерни отключение деген 2007-2008 өчкөн, 2008-2009 2 жыл өчкөн да. Азыр болсо азыркы кабинет энергетика министри менен импортко ошого эметип атышат да, импорт менен эле жаап кетебиз депчи. Импорт жардам бербейт. Эмеден баягы чектен өтүп кетишти да, суунун көлөмүнүн чегинен өтүп кетишти. Ошол айтып атпайм жана, ошол эле былтыркы кышында 1 киловатт саатты чыгарыш үчүн биякта суунун көлөмү көбүрөөк кетет. Суу батыраак түшөт да. Анан бул менин эсебим боюнча импортты дагы эсепке алганда 6 миллиард куб сууга баратышат бул 1 апрелде. 6 миллиарддын тегерегинде да. Жана горизонт мертвого объема деген токтогул кесинде. Ал токтогул кеси 19,5 мындай толтурса 20 миллиард болот да, эгерде. Бирок паспорт менен 19,5 да. Горизонт мертвого объема дейт, өлүк деңгээли деп коет. Паспорт менен 5,4 миллиард. Булар 6 миллиардка баратышат да. Импорт менен азыркы Бишкек жылуулук борборунун кубаттуулугу менен импорты менен ошого баратат. Бирок ага барса бул катастрофалык деңгээлде. Ушундай деңгээл мурда болду беле? Ошол 7-8 жылдары 7,1-7,2 эле барган. Ошондо станцияга, токтогул станцияга барганда баягы эмеге гидроагрегаттар турганда эмесинде мондай вибрация болчу да, кавитация деп коет. Бир турбинасы жагында, оң жагында, эгерде үстүнкү биевтен караганда, үстүнөн сууну карайсың да, токтолсо. Ошондо мындай эме, жанагы воронка болуп калганда, мындай айланып, ошол жерге мусор толуп, воронка болуп калганда, ошол жерде суу болсо ылдый түшүп кеткен. 7,1-7,2 эле болчу. Азыр болсо 6 миллиардка баратышат. Ошондо эле жанагындай кавитационный эмелер болуп, жанагындай механизмдер иштеп, аябай кооптуу болчу да. Анан 6 миллиардка жеткизбеш керек да. Жеткизбеш үчүн булардын айтып атпаймынбы, эгер жанагы мен айткандар жасабаса, анда бир эле жол бар, өчүрүш керек. Анан бул баягы Кудай барына Кудайга жүктөп, ушинтип болуп калды. Жайында болсо суу аз келди, кышында болсо суук болуп атат деп эле. Эми суук болот да, кыш да бул. Бул эми ошол жаратканга жүктөп эле анан кийин
чыгып кетебиз деп атат. Өчүргөнгө аргасы болот. Элге болсо кайрылары мындай. Отунду көбүрөөк алгыла. Ишкерлер болсо жанагындай генератор, дизельби же бензинден менен иштеген генераторларды алыш керек. Антпесе свет өчсө бул экономикага дагы таасири болот да. Энергетиктер болсо жана мен айтып кеттим, кубаттуулукту көтөрүш керек. Бишкек жылуулук борбордукун көбүрөөк көмүр алыш керек. Майнинг ферманы дегенди унутуш керек. Майнинг ферма бул өзүн сыйлаган өлкөлөр киргизбейт. Бул экономик. Эгерде бизде ашып ташып, жана кара кече болуп калса, ашып ташыса, бир жөн. Бирок экономикабызга биз зыян келтир. Бул экспорт эле. Булар болсо баягы эме төлөйт, налог, анан баасын төлөйт болду. Бирок эчтеке чыгарбайт да мындай. Курсак тойгонга, бирдемке кийгенге, бут кийим же бир эме. Энергияны эле алып. Энергия бул ресурс бул. Бул кеминдеги ошо майнинг фирма Казакстандан алат деп атпайбы? Ал кантип Казакстандан алат? Казакстандан алабыз деп атат, бирок баары бир бул физиканын закону да бул. Аякта болсо баягы бир жерге келип, Быстровкага келет. Быстровкадан болсо Датка кеминин жанында бизде. Биздин эле электроэнергия Чүйдө болсо, Чүй областынын ошол Бишкек жылуулук борбор, анан кийин Датка кеми менен келген бир линия менен келет. Токтогулдан экинчиси болсо бул Фрунзенскага келет, Кара-Балтага келет. Фрунзенска 500 киловольттук өкөтөн. Быстровка болсо 220 киловольттук подстанция. Бирок аяка келсе, баары бир биздин биякта ички электрондорду алат да, Кыргызстандыкын. Демек суунун көлөмү баары түшөт. Же көмүр кубаттуулук жетпейт да. Эгерде кубаттуулук жетпесе, анда Чүй областы өчүрүлөт дегендей да, ошондой. Ошон үчүн мындай туура эмес элди дагы алдабай, барып Казакстандан алабыз деп атышабы, Казакстанга жиберсин ошолорду, чыгарсын. Барып ошол жака коюп алсын, эгер уруксат беришсе. Анан башка жака уруксат бербесе, анан кийин бияктан эле өзүбүздүн коопсуздугубузга тиешелүү да бул энергетика. Бул мына азык-түлүк коопсуздук, энергетика коопсуздук, жана башка коопсуздуктар бар. Бирок тикелей түз бизди сызга отургузбой отурган абалга баратабыз да. Эми жок дегенде чындыкты айтып айланайын, ушундай болуп калды деп эметкенден көрөк, дагы эле баягы алдап баратышат. Баардыгы жакшы болот. Анткени көнүп калышканда биз болсок тияка доклад кылып койсок эле, анан кагаз түрүндө ушундай чечим чыгарылып койсо эле болду экен депчи. Кагаз баарына чыдайт. А бирок эртең эмне кылабыз? Эртең кантип катасыңар силер? Өзүңөрдүн кемчилигиңердичи жасабак, туура эмес жасаган иштериңерди. Ошон үчүн алдын ала алып, ортомчулардын баарын жоюш керек. Булар инвестор эмес, элдин эсебинен бүт баарын курушкан, элдин эсебинен кайтарып бериш керек. Жанагы 30 мегаватт чыгарып беребиз деп аткандар жолотуп турбаш керек андай шылымдарды. Мамлекет өзү энергетика министрлиги өзүнүн ишканасы менен, жанагы курулуш ишканасы менен, Нарын гидроэнергострой менен өкмөттөн бюджеттен 1,5 миллиард сомду ала коюп, бат куруп, бир жыл жарым жылдан кийин 1,5 миллиард сомду 400 миллион киловатт экспортко сатып кайтарып берет да. Ачактан болсо 3,6 миллиардга чейин. Бул 275 миллион доллар, андан кийин кичине азыраак, ошонун жарымысы болуп кетип атат да. Көп көлөм берип, ошентип эле көп көлөм берип, арзан берипти жанагы электроэнергияны жана ортомчуларга, ошолор ошентип анан отурушат, биз инвесторбуз деп. Биз мамлекет болсок, шылымдардын баарын эле кубалаш керек, шыпырыш керек да өлкөдөн. Өлкөнүн курсун, макул. Өзүнүн электростанциясын курсун, өзү болсо эмне кылса ошо кылсын. Өкмөт, мамлекет эме берип атпайбы, уруксат берип атпайбы. Бирок мамлекеттин бияктан алып анан кийин анан биз инвестор кымбат сатып, анан кийин инвесторбуз деп атпайбы. Ошо туура эмес да. Ушундай бир өзгөрүүлөргө барсак, мен жана сунушту айтып кеттим, бир өзүбүздүн экономикалык моделибизге. Бирок бир нерсени айтып коеюн. Азыркы ушуга алып келгендер, ушул кризиске, ушул кыйроо абалга экономика, жалпы экономиканы алып келгендер буга барышпайт. Мамлекетчил, мамлекеттик жанагындай биринчи президент жолду көрсөтүш керек, моундай кылыш керек деп.
Анан ошолорду иштетиш керек. Мен 2 жыл мурун айттым элем, өкмөт иштебейт. Анткени бүт баары тең жанагы спекулятивный экономикага көнүп калышкан. Азыркы убакта кандай президент болбосун, Садыр Жапаров, ким болбосун, азыркы система менен экономиканы өндүрө албайт, өстүрө албайт. Канча мында ачын айтканда, мына алып көргөндө көп аракеттер кылып атышат. Жол салынып атат, мектептер салынып атат, больницалар салынып атат, аэропорттор салынып атат. Эми бул жетишсиздик да. Биз экономиканы баягы казынанын акчасын сарптап, жанагындай куруп же коррупционерлерди кустуртуп анан кийин курган бул деле жакшы, бирок мындан чыкар биз өзүбүздүн моделибизге өтүшүбүз керек. Анткени биз кыйроо абалга алып келген система менен эле дагы эле кетип баратабыз. Деп атпаймынбы? Президент өкмөттү мындай натыйжалуу иштете албайт. Эмне кылыш керек? Мен мындай ручное управление дейт орусча. Кол менен мындай башкарыш керек да. 2 жыл мурун мен сунуш бердим элем. Жанагы коопсуздук кеңеш бар. Коопсуздук кеңештин ичинде астында секретариат бар да, кеңешме. Ошол кеңешмеге аякта болсо эми баягы профессионалдык мурунку аскер кызматында иштегендер да көбүнчөсү ушундай күч эмеде органдарда иштегендер. Жалпы мындай коопсуздукка тиешелүү да. Бирок ошол жерге мындай бир штучный бир экономист, финансист, мамлекеттик көз караш менен иштегендер. Ошол жака энергетик болобу, ошол баарын азык-түлүк, айыл чарба болобу, билим берүү тармак болобу, медицина болобу, баарына ошол жерге эметип топтоп, анан ошолор өкмөттөн баарын тең эле жумуштан кетире албайсың да. Бирөөнү кетесең баары ошондой келет. Андан тышкары баарын тең мыйзамдаштырып алганда, ушул системаны бизди кыйроо абалга алып келген системаны мыйзамдаштырып алган бүт тармактарда. Ошол группа менен, ошол командасы менен өкмөттү иштетиш керек. Силер болсо, мына президенттин тапшырма берип, запрос жасабай, эмне кылабыз дебей. Эмне кылабыз десе, баары тең эле жылдан жылга келаткан жоопторду бере беришет. А булар болсо, моундай кыласыңар деп, энергетиктер силер мындай кыласыңар, айыл чарба силер мындай кыласың, моундай тапшырмаларды берип, эмне тоскоолдук кылып атат, мыйзам тоскоолдук кылып атат, мыйзамдарды чогуу парламент менен иштеп, тез арада алмаштырып, чекке кагып, ошентип анан кийин мыйзамдарыбыз дагы кичине мындай ревизиядан өтөт да. Ошондой жолго салбасак, ручное управление өнүгүү жолго чыга албайбыз. Анткени жанагы система, ошол системанын ичинде, ошол системаны алып келгендер, иштеп аткандар саботаж сыяктуу болуп, саботаж кылып, өздөрү эми алар мыйзам чегинде иштешет. Мыйзам ушундай деп атат дейт. Ушундай чечимдер бар, өкмөттүкү бар, парламенттики бар деп алар туура эле айтат. Мыйзамды иштеп атабыз. Мыйзамды иштеп атат. Ошолордун баарын сындырыш керек болуп атат да. Антпесек биз өнүгүү өсүү жолго чыга албайбыз. Ошондо мындай сунуштап кетет элем, президент чын айтканда мындай алып көргөндө ким болбосун, кандай президент келбесе, кандай бийлик келбесе, баары бир эл жөнүндө ойлойт. Эмнеси болсо да эл, өлкө, ошону өнүктүрөйүн, бир атым калайын, атым калсынчы деп, тарыхта кала турган бир жетекчи болуп иштеп кетейин деген ой менен келишет, бирок ошол жолун билишпейт да. Кандай кылып ушундай натыйжалуу башкарыш керек? Натыйжалуу башкарыш үчүн жана мен бир сунушумду айтып кетип атам, ошол сунуш мүмкүн кабыл алынып, ушундай эметсе, улутташтыруу керек. Улутташтыруу, бул эми экономикалык модель, башкаруу системасын, конструкция аябай ушундай цементтелип калган, жанагындай мындай өнүгүү жолго сала турган эмес, өзүбүздүн жолубузга түшө турган конструкция эмес бул экономикалык. Кыйроо башка бирөөлөр менен эле атаандашып, ошо атаандашып эмес, бирөөлөр ушундай кылып атат, тарифти көтөрүп атышат, баары эле биз деле көтөрүш керек деп. Андай болбойт. Классикалык политэкономиянын мыйзамдары боюнча энергия ресурсту мамлекет элге, экономикага арзан бериш керек, ошондо биз өсөбүз. Анан демек бизде дагы ушундай шарт бар да, анткени 90% бизде эмеден чыгат.
токтогула эме суу электр станцияларынан чыгат. Алар илгери актап, арзан чыгат да. Бул бир, экинчиден көмүр станцияны куруп алсак жана кара кечени. Аяктан дагы көмүрүн жана ташып келбейбиз. Бир 300-400 километр машина менен бирөөнүн соляркасын жагып, бирөөдөн солярка алып келебиз да биз. жеринде туруп эле иштетиле берет. Жолду да бузбайбыз, түтөтпөйбүз дегендей. А элге болсо зым менен келип, ошол эле жылуулук, ошол эле ызык суу, ошол эле керектөө зым менен келип арзан 1 сомдон келет. Ошондой да. Ошол жанагындай мындай ручное управление керек да. Антпесе мен оюмча иштете албайт булар болсо баягы бири-бирин менен мондай цементтешип калганда мыйзамга таянып эле анан кийин анан иштете президент иштете албайт. А мыйзам ушундай экен деп ошондой мындай алдыга мындай натыйжалуу башкарууга өтүш керек да ошондой. Мен оюмча ошондой да. Анан алардын өздөрүнүн көз карашы бар окшойт. Эрнест мырза, сизге рахмат. Студияга келип, сунуш пикириңиздерди айтып, маек бергениңизге. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен Политклиника медиасынын тет-а-тет берүүсүн аяктайбыз. Биздин студияда мейманда энергетика боюнча эксперт Эрнест Карыбеков болду. Берүүнү мен Айгүл Бакеева алып бардым. Саламатта калыңыздар.